Саламатсыздарбы. Эмеси Геошундо программасы. Кече күнү Атбашы районунда жергиликтүү калктын ири митинги болуп өтүп, алар өндүрүш соода логистикалык борбордун курулушуна каршы чыккан. Мындай каршылык аракеттер аймакка 11 декабрда премьер-министр келип кеткенден бир ай өткөндөн кийин башталган. Бирок кечээки митинг чечүүчү окуя болду. Geldik, жергиликтүү тургундар айылдын атынан келдик. Эсили бийлик айылгын элине билгизбей, тымызын, акчасын алып, ошака курулуш баштай турган болсо, мына айыл полный ашыкканыбыз калышак, ошака барганга даярбыз мына. Кече күн кечинде долбоор токтотулду. Ал тууралуу Нарын эркин экономикалык аймагынын баш директору Артур Байтереков жарыялады. 200 гектар жерди ижарага алуу боюнча келишим дагы бузулду. Бирок өкмөт долбоорго эч тиешеси жок сыяктуу азырынча эч түшүндүрмө бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков бүгүн эл менен жетиштүү иштеген жок деп өкмөттү күнөөлөдү. Продумано. Жакшы ойлонулган жана даярдалган долбоор. Абдан чоң инвестициялар келмек. Көптөгөн башка маселелер дагы социалдык тиричилик, жумуш орундары баары чечилмек. Премьер-министр өзү келип башталышына катышып кеткен. Анан эле митингдер башталды. Мен түшүнбөй калдым. Премьер менен өкмөт макул болгондон кийин баардык кызматтар, биринчи канал, радио иштеп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүш керек эле. Эч нерсе болгон жок. Ничего. Бул борборду куруу боюнча келишимге былтыр июнда Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин келгенде уюштурулган Кыргыз-Кытай бизнес форуму учурунда кол коюлган. Кадырбековдун айтымында, эгер келишим жогорку деңгээлде түзүлүп, ага өкмөт өзү жана жергиликтүү бийлик катышып жатса, кабыл алынган чечим аткарылууга тийиш болчу. Аны аягына чыгара албагандын баары жооп берүүгө тийиш. И только мы крайне будем делать в этом плане премьер-министра. Или мы сейчас много критикуем. Баарына күнөөлүү премьер-министр деп айтып жатабыз. Президент дагы сынга алынууда. Бирок азыркы саясий түзүм боюнча президент баардык иштерге катышып, кадрларды түздөн-түз дайындай албайт. Ошондуктан чечим кабыл алган адамдардын чөйрөсү бир топ эле тар. Алар саналуу, алар менен макулдашылган. Андай болсо эмне үчүн губернатор же аким жооп бербейт? Эмне үчүн алар макул болгон? Азыр болсо долбоордун токтошуна жол берди. Алар дагы жооптуу. Остановиться этому хорошему проекту. Ведь они тоже ответственны. Мындай ири долбоорлор көпкө даярдалып келип, анан акыркы мүнөттө жокко чыгып жатканы өкмөт түзүмдөрү менен ишкер чөйрө же жергиликтүү калк ортосундагы кызматташууда гана эмес, өкмөттүн өзүнүн ичинде дагы тартип жетиштүү эмес экенин көрсөтөт. Андай тартипти кынтыксыз бюрократия менен гана камсыз кылуу мүмкүн. Кайсы бир чечим кабыл алынып, бирок аткарылбаса, анда эч тартип болбойт. Самым бюрократическим структурам в мире. Эң күчтүү бюрократия дүйнөдө Японияда, эң жумшак бюрократия болсо Ватиканда. Японияда кайсы бир өкмөт чечими чыгара алдында ал баардык деңгээлде макулдашылат. Жана андай иш бир нече айга уланышы мүмкүн. Бирок макулдашылып бүткөндөн кийин ага баары кол коюп, чечим кабыл алынган соң ал 100% аткарылууга тийиш. Что она должна быть 100% выполнена. Долбоордун жалпы баасы $289 миллион болчу. Келишим Кыргыз тараптан Нурстроймонтаж жана Кытай тараптан Гонконгтук One Little One Trading компаниялары ортосунда түзүлгөн. Былтыр августта Атбашы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы деп аталган орток ишкана каттатылган жана ал 200 гектар жерди ижарага алып, ал үчүн Кыргыз бюджетине 43 миллион сом төлөп койгон. Бирок көптөгөн суроолор дагы пайда болот. 200 гектардын 176-сы гана 49 жылга ижарага алынган. Калган 24 гектар боюнча маалымат жетишсиз. Эмне үчүн долбоорду Атбашыда ишке ашырыш керек эле? Ага чек-аранын жакындыгы себеби болгон эмеспи? Эмне үчүн башка документтер жарыяланбайт? Айрым сырдуу нерселерди эл билип калгандыктан каршылык чыккан жокпу? Бирок кандай болгондо дагы чечим кабыл алынгандан кийин ал аткарылууга тийиш эле. Каршылык чыкпаш үчүн болсо бардык иштерди ачык жасаш керек болчу. Өкмөт унчукпай отурганына караганда жашыра турган нерсе бардай. Ошондо саламатта калыңыздар.